Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Кезектегі сабағымызды баштайбыз. Біз сіздермен фиқ сабағын оқытабыз. Сода сатық мамилелер туурасында. Буга чейинки сабактарда адам бир нерсеге кандай жолу менен ээ боло алат, ошону өткөнбүз. Демек, адам өзүнүн мүлкүнө алыш үчүн 3 жол бар экен. Биринчиси ал истибаха деп коет. Мисалы, адал болгон, уруксат болгон жана эч кимдин мүлкүндө болбогон нерсени барып алса шариатта уруксат. Эгер ага уруксат болсо, мисалы, тоодогу кийикти тотуп алса, же атайын мамлекет уруксат берсе, кайсы жерге барып ошол жерди мындай көгөртсөңөр, өстүрсөңөр, ал жер силердики болот 15 жылдан кийин дей турган болсо, ошондой жол менен алуу, же мисалы жөн эле арыкта агып аткан суудан ичүү, токойдогу алманы жеш, булардын баары истибаха маселеси менен мүлккө өтөт, колго алуу маселеси менен мүлккө өтөт. Экинчи себеби мүлккө өтүүнүн. Аны биз эмнеде айтканбыз? Мүлктөн мүлккө өткөрүү үчүн нерселер аркылуу дегенбиз. Булар келишимдер болот. Ошондо соода сатык келишимин сатуу, алуу, белекке берүү, мураска калтыруу, же ижарага берүү, убактылуу пайдаланып турууга берүү, акылай берүү, булардын баары экинчи себеп болот. Мүлктү демек мүлктөн мүлккө ошо келишимдер аркылуу өткөрөт. Эми үчүнчү мүлккө ээ болуунун себеби бул мурас алуу дегенбиз. Демек, мурас алганда адам эч кандай ыктыяры жок эле, ошол Аллах Таала Куранда айткандай түзүлөт дагы, ошодон мүлккө ээ болуп калат. Ошолордун ичинен мен сиздерге келишим аркылуу өткөн мүлктөрдү айтып баштаганбыз иншалла. Мурунку сабакта соода сатыкты айтканбыз, алардын шарттарын айтканбыз, баарын бүтүргөнбүз. Эми бүгүн сиздер менен белек тууралуу айтабыз. Белекти арабча аль-хиба деп коет. Хиба же хадия. Хиба ва хаба деген сөздөн келип чыгат. Мисалы Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ва вахабна ли Давуда Сулеймана ни'мал абд иннаху авваб." Биз Давудка Сулайманды бердик. Эң жакшы тооба кылуучу пенде ошол деп айткан Аллах Таала. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, мисалы: "Яхабу лиман яшау инасан ва яхабу лиман яшау зукура." Кимге кааласа Аллах Таала аял берет, кыз бала берет, кимге Аллах Таала кааласа эркек бала берет деген аяттар бар. Ошол жерде вахаба деген сөз демек белек, бир тараптан берүү деген сөз. Демек белек бергенде ал кандай деп саналат? Албетте шариятта бул мустахаб нерсе. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бири-бириңерге белек бергиле, тахаббу, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр ошондо" деген. Ошондуктан белек берүү демек мустахаб экен. Бул белек берген адам эң жакшы сыпаттарга ээ болот. Анткени белек берүү сыпаты бул сыфатул камалга кирет. Адамдын жеткилең сыпаттарынын бири болот. Адам белек берери менен биринчиден ал соопко ээ болот, анан жүрөгүндөгү мисалы сараңдыкты кетирет. Ортодо эгер пикир келишпестиктер болсо, аны жоет, жана башка бир адамдын жүрөгүнө кубаныч тартуулайт. Ошон үчүн белек берүү эң сонун сыпаттардан болуп эсептелет. Эгер Алланын ыраазычылыгы үчүн берилген белек болсо, анда албетте ал нерсесине адам сооп табат. Демек, белек кандай келишимдердин түрү болду? Белек табарру келишимдердин түрү болду. Биз келишимдерди бөлгөнбүз. Бир канча бөлүккө, ошолордун бири табарру келишимдери. Табарру дегенде кайрымдуулук, мындай жакшылык иретинде кылынган амалдар. Мисалы, садакка дагы табарру болуп эсептелет. Белек дагы табарру болот. Аль-хибату тамликул айни била айвадин. Демек, белек деп эмнени айтабыз? Белек деп бир затты башка бирөөгө ордуна эч нерсе албастан ээ чыгаруу белек болот экен. Ордуна бир нерсе алууну биз айваз дегенбиз өткөн сабакта. Ваккад такуну би айвадин. Ал эми кээде ордуна бир нерсе дагы алып калышы мүмкүн белек бергенден кийин. Белектин аныктамасы ушул болду. Эми эмнеге биз белекти ордуна эч нерсе албастан туруп бирөөгө бир нерсени ээ чыгаруу дедик? Бул жерде
шарт кылбастан туруп деген мааниде. Мисалы, мен бул китепти баланчага белекке берип жатам. Мен анын ордуна эч нерсе алайын деген ойдо эмес, ушул китепти сага мына белекке бердим деп берип койсом, анда ушуну белек деп атайбыз. Эгер ордуна акча алган болсом, анда соода болуп калмак, мисалы. Же убактылуу берип турсам, анда иара болуп калмак. Бирок шарт койбостон берсе, анан экинчи тарап ордуна кайра белек берип коюшу мүмкүн экен да. Мен эгер бул китепти белекке берсем, алган бала мага мисалы башка бир нерсесин берип коюшу мүмкүн, калемин берип коюшу мүмкүн. Сага бул белек деп мен бергендигим үчүн ал бериши мүмкүн. Ушул түрдөгү белекти биз демек ордуна иваз алынган белек деп экиге бөлүп алдык. Демек кээде белек жөн эле берилет экен, ордуна эч нерсе алынбайт экен. Кээде белек бергенден кийин шарт кылбастан туруп эч нерсени шарт кылбастан туруп бергенден кийин ордуна эгер белек алган тарап же башка үчүнчү тарап бир нерсе ошо белек бергендиги үчүн берип койсо, анда ал ордуна айвазы бар, ордуна башка нерсе алган белек деп аталып калат экен. Булардын баарын эмнеге айтып жатабыз? Булардын баарын айткандыгыбыздын себеби ар бирөөнүн өкүмү өзүнчө болот. Сооданын өкүмү өзүнчө болот, бая, белектин өкүмү өзүнчө болот, хиба. Осияттын өкүмү өзүнчө болот, аль-васия. Васия осият. Осият дагы экинчи тарапка эч нерсени ордуна албастан тапшыруу болуп эсептелет, чыгаруу болуп эсептелет. Бирок осият менен белектин айырмасы, белек дароо ошол адам көзү тирүү кезинде болот. Ал эми осият айтылгандан кийин, мен өлгөндөн кийин деген шартыга байланыштуу болот. Ошондуктан осият бул кайсы экен? Осият кийин алына турган белек болот дагы. Ошондуктан осият дейбиз, экөөнүн айырмасы ушул жерден чыгат, жана өкүмдөр дагы башка болуп калат. Эми биз белекти эки түрдүү кылдык. Бир белек тапшырдыңыз, ордуна эч нерсе алган жоксуз. Ал оңой эле. Мындай тапшырылган белекти сиз кайра кайтарып алсаңыз болот. Эми негизи жакшы сыпат болуп эсептелбейт, ооба. Бирок кайтарып алууга укугу барбы, жокпу десе, шариятта укугу бар экен. Аны истиржа деп коебуз, кайра талап кылат. Белегимди сага бергем, кайра ошо белекти мага бер деп. Сизге бир үйүн белек кылган досторуңуздан бирөөсү белек кылды, жада калса өткөрүп алдыңыз, андан кийин мамилеңиз бузулдагы ал кайра берген белегин сурай баштады. Мен сага белек бердим эле, көрсө мындай адам экенсиң, бер кайра белегимди деп. Шариятта бериш керекпи, бербеш керекпи деген маселе туулат. Шариятта эгер жанагы бир тараптуу эле берип, ордуна айваз алынган эмес болсо, анда кайра кайтарып сурап алса, шариятта укугу бар. Эми экинчи түрү болду. Экинчи түрү, сиз бирөөгө белек бергенде чын жүрөктөн ал сизге дароо башка нерсени белекке берип койду. Мен китепти белек бергенде ал мага калемди белекке берип койгондой. Дароо. Же кийин берди. Айтор ушул жерде айырмачылык болот дагы, мындай дейбиз. Мен китеп бергенде эч нерсени шарт кылган эмесмин, калемиңди мага бер деген эмесмин, ал өзү эле берип койду. Бул биринчи түрү болду. Экинчи түрү, мен могу китепти сага белекке берем, а сен болсо мага колуңдагы калемди белекке бер деп айтам. Анан мен белек деген ат менен буну тапшырдым, ал эми алган адам белек деген ат менен калемин мага тапшырды. Ушул белек дагы экинчи түрү болуп эсептелет, бирок берип атканда шарт кылынат. Мага калемиңди бер деп. Мындай караганда соода окшошуп калат. Булардын айырмачылыктарын азыр сиздерге айтабыз. Демек, ушул экөөнүн биринчиси болсо, мисалы, ушул уруксатпы, уруксат эмеспи? Мисалы, бир нерсени берсем, ордуна бир нерсе алсам, шарт кылып, уруксатпы, уруксат эмеспи десе, бул 3 шарт менен дурус болот бул. 3 шарт менен дурус болот. Биринчиси, бул китепти белекке берип жатканда, ушул китепти бергендигиң үчүн мен сага калемимди берем, белек катар деп берген болсо, анда болот. Анан башка бир сөз менен берсе, же сатып алса, анда болбой калат. Же өзүнчө берсе, шарт кылбастан. Экинчиси, мен мисалы бир нерсени белекке берип жатам. 3 китепти берип жатам. 3 китепти белекке берсем, белек алып жаткан адам
сен мага 3 китеп бердиң, рахмат, мен сага могуну кайтарып берейин деп, ошол мен берген 3 китептин бирөөсүн кайра мага кайтарып белек катары берип койду. Бул кайтарылган китеп иваз болуп, орун басары болуп эсептелбейт. Демек, сөзсүз башка нерседен бериш керек экен. Мен берген белектин өзүнөн эмес, башка өзүндөгү нерсени бериш керек экен. Ошондо иваз болуп калат. Кайра айтам, эмнеге биз ушуну айтып атабыз? Анткени эгер сиз белек алган болсоңуз, ордуна башка нерсени дароо берип койгон болсоңуз, же шарт кылып берсе, сиз болсо ошол шарт аткарып ордуна башка нерсе берген болсоңуз, андай берилген белекти кайра кайтарып ала албай калат. Маселе кайра кайтарып ала албай ушул жөнүндө болуп жатат. Мисалы, сизге бирөө, жанагы айткан досуң, сизге мисал кылып айткан досуңуз бир жер берсе, үй берсе, белек катары. Ошол үйдү алар менен сиз анын ордуна машинаңызды берип койсоңуз, сен мага жериңди, үйүңдү бердиң, рахмат, менин эми мынчалык чоң бунун ордуна тура турган белегим жок, бирок болгону ушул машинам бар, машинамды ал деп берип койдуңуз. Анан ал кабыл алып койду жанагы берген сиздин белегиңизди. Ошондо кийин эгер экөөңөрдүн ортоңордо мамиле бузулуп кетсе, жанагы сизге үйүн белек кылган досуңуз кайра үйүн кайтара ала албай калат. Эмнеге? Анткени сиз алган кезде ордуна башка нерсе берип койгондугуңуз үчүн, машина берип койгондугуңуз үчүн. Демек, шариатта ушул шартка каралат. Ордуна иваз келгенби, келген эмеспи? Ошондо, демек, белек үчүн деп туруп сиз берсеңиз, иваз болуп эсептелет экен. Ошондой эле сизге берилген белектин ичинен иваз бербесеңиз, иваз болуп эсептелет экен. Биздин китеп маселебизде мен бирөөгө 3 китеп белек кылсам, ал 3 китептин бирөөсүн берип койсо жарабай калды, иваз болбой калды, мен кайра үчөөнтен кайра кайтарып алып алсам болот. Ал эми башка эле, мисалы, калемин же сумкасын белек кылып берип койсо, анда үчөө анын мүлкүндө бекем болуп калат дагы, кийин мен аны кайтарып ала албайм аркага. Экинчи шарты, демек, ошол берилген нерседен болбош керек экен, иваз. Үчүнчү шарты. Ал эми үчүнчү шарты, берилген нерсе саламатта болуш керек экен. Арабча саламат саламат деп коет. Саламатул ивади лил вахибе. Биз азыр эки нерсе мисал кылып атабыз. Биринчиси бул китеп мисалы, экинчиси жер мисалы. Ошол жерге кайра мисал кылайын. Сизге досуңуз жерин берди, ичинде үй бар. Ушуну сага белекке деп берген, сиз өзүңүзгө өткөрүп алгансыз. Эгер ордуна эч нерсе берген эмес болсоңуз, кийин мамилеңер бузулуп кетсе, кайра алып кайтарып ала алганга шариатта укуктуу. Экинчиден, экинчи мисал, сизге үй берген, сиз болсо ыраазычылыгыңызды билдирип, ошол үй бергендиги үчүн сиз машинаңызды бердиңиз белекке. Бул жерде ал киши ордуна иваз алып калды, ордун басарын алып калды. Демек, кийин кайра кайтарып ала албай калат деген болдук. Ошондо үчүнчүсү, сиз берген машина башка бирөөнүкү болбош керек, саламатта, соо болуш керек дейт. Эми мындай деп айтайын, кээ бирки нерселер бирөөнүн колунда болсо дагы негизи башка бирөө укуктуу болушу мүмкүн. Мисалы, машинаны эгер сиз бирөөгө залогко койгон болсоңуз, анан залогду төлөй албай калып, жанагы карызды төлөй албай калып, ал залогду ала турган болсо, бирок ал залогду сиз ага тапшырбай белекке берип жиберген болсоңуз, анда жанагы машина саламат болбой калат, соо болбой калат, ал анын ичинде бирөөнүн акысы болуп калат. Ошондуктан мындай нерсе иваздын ордуна өтпөйт. Ошондо сизге үйдү белекке берди, сиз сүйүнүп кетип машинаңызды бердиңиз, бирок машинаңыз залогдо болгон болот, башка бирөө ага акылуу болгон болот, кийин талап кылып ал машинаны алып алды, андан кийин канча бир жылдан кийин жанагы үйдү дагы алып алса, берген адам укуктуу экен. Анткени сиз учурунда берген белегиңиз ага белегинин ордуна ал жанагы 3 шарттын бирөөсү жок болуп калган. Ал жерде саламатта болуш керек, эч ким ага өзүнүн акысын койбош керек, талап кылбаш керек деген маселе болгон. Иншалла бул жеңил эле негизи, мындай бир сыйра ойлонуп же кагазга жазып түшүнүп алсаңыздар оңой эле болот бул. Эми экинчисине өтө берелик. Демек, ордуна келген нерсе ушу 3 шарттан болду. Кайра кайталап коеюн. Сиз белек берсеңиз, сиз белек бергениңиз үчүн берген нерсе иваз болот. Ал иваз болсо, биринчи ошол белек үчүн берилген болуш керек. Экинчиси, сиз берген нерседен болбош керек, башка нерседен болуш керек. Үчүнчүсү, башка бирөө талап кыла албай турган нерсе болуш керек болду. Эми
белектин ордуна берилген айваздын өзү жөнүндө, махияты жөнүндө айта турган болсок, ал кандай нерсе болуш керек дегенде, махияда. Бул махиянын негизги себеби бул белекпи, белек эмеспи? Жок, белек, башынан белек, бирок максаты бунун исқату руджу, кайра кайтарып алууну жок кылуу болот. Сизге бирөө үй берди белекке, анан сиз анын ордуна үй бергендиги үчүн сиз машина берип коюп атасыз. Экөөнүн баасы албетте эки башка, келишилген дагы эмес булар. Болгону сиз ошол машинаңыз башында белек деп эсептелет, өкүмү белек болуп өтөт. Ал эми бул өкүмдүн натыйжасы жанагы сизге берген үйдү берген адам кайра айнып кетип, үйүн кайра, белегин кайра аркага кайтарып ала албай калат. Ошол максатта берилген болот. Ушул жанагы ордуна берилген айваздын махияты болуп жатат. Белектин дагы бир өзгөчөлүгү эки тараптан тең. Биринчи берилген белек бар, экинчи берилген ордуна берилген белек бар. Экөөнүн тең өзгөчөлүгү бул жерде содадагы өкүмдөр жүрбөйт. Мисалы, содада кандай кыласыз? Содада сиз товарды тапшырасыз, ордуна акчаны аласыз, бул киши акчаны берет, товарды алат. Бирок экөөдө тең. Эгер сиз сатып алган товарыңыз кандайдыр бир кемтиктүү, айыптуу болсо, буну хиярлы айып деп коет. Хиярлы айып деген сиз сатып алгандан кийин анын товардын айыбын билип калдыңыз. Мисалы, машина алсаңыз, мотору иштебейт экен, жакшы жүрбөйт экен. Же там алсаңыз, ал тамды сизге кирпич менен курдум деп саткан эле, ал ылайш менен же жандай сокмо менен куруптур мисалы. Ушул сыяктуу айыбы билинип калган учурда дароо жок, мен соданы бузам деп бузуп жиберсе, шариятта уруксат. Бул кайсы нерседе? Содада. Ошондой эле содада мисалы башка дагы хияр руя деп коет. Хияр руя дегенде көргөндө сода келишим кылгандан кийин анан көргөндө дагы бир тандоо турат, алсамбы албасамбы деген. Ушундай нерселер белекте жок. Белекте эгер бир тарап экинчи тарапка белек берсе, экинчи тарап рахмат деп кабыл кылган болсо, анда ошо берилген белектин ичинде айыбы болсо дагы, болбосо дагы сиз кайра айыбы бар экен деп белекти кайтара албайсыз. Жанагы мисалыбызда, эгер мен бул китепти берсем, китептин 5-6 бети жок болсо, кайра сенин берген китебиң толук эмес деп мага кайтара албайт. Кабыт кылды, болду, мүлкүн өтүп кетти. Ошол сыяктуу эле сиздин мисалыңызда сизге бирөө үйүн берген болсо, белекке үйүн алгандан кийин кирпичте берген болчу, көрсө ичинде жанагы сокмодон курулган үй экен, ушундай айыбы бар экен деп кайра кайтара албайсыз. Эмнеге? Анткени белек айып чыгып калса кайра кайтарылбайт деген эреже болуп жатат бул жерде. Эми бунун хикматы эмнеде? Бунун хикматы негизи эле бул жанагындай табаррук болот да, кайрымдуулук келишим болот. Ошондой кезде өзү бир тараптан эле берилип жатса, ордуна эч нерсе берилбей, кайра айнып кете албайсыз. Ошондой мындай болуп калат да, сизге берилген үйдүн баасы, мисалы, сиз бир $100,000 деп сүйүнүп кеткенсиз да сизге үй бергенде. Анан сиз $70,000 машинаңызды ордуна белек кылып берип койдуңуз. Кийин жанагы үйдүн баасы 100,000 эмес, 50,000 эле экендиги билинип калды да. Жана мен айткан айыптар менен. Ошондо сен мага белекке бердиң эле, бунун айыбы бар экен, кайра мен кайтарам белегиңди, ордуна берген машинаны сага белек кылып кайра өзүм алам дей албай калат экенсиз. Негизи эле белекти кайтаруу маселесинде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын мындай хадиси бар. Ал-вахибу хакку бихибатихи ма лам юсаб минха. Пайгамбарыбыз айтат, белекке берген адам, белекти берген адам берилген белекке өзү акылуураак эгер ордуна эч нерсе албаса деген хадис бар. Ошондуктан ордуна бир нерсе берип коюп атышат, кайра алып албаш үчүн. Ат-табарру би исқатил хаққи анил гойри жаизун. Эми мен азыр мисалда бир анын эки эле тараптын мисалын айттым. Эми мындай болот. 3 тарап болушу мүмкүн. Сизге бирөө үйүн белек кылган. Сиз анын ордуна сүйүнүп, ага машинаңызды белек кылдыңыз. Бул биздин мисалыбыз болду. Эми экинчи мисал. Сизге бирөө үйүн белек кылган, анан үчүнчү тарап сиздин досуңуз сизге берип атат, анан үчүнчү тарап дегенде мисалы сиздин бир тууганыңыз сүйүнүп, кою менин иниме үй бериптир деп, ал барып өзү башка бир мисалы жылкысын белекке берип коет.
үй берген адамга. Ошондо алган тарап эмес, үчүнчү башка эле ажнаби деп коет, башка эле тарап ага белек берип атат. Берген адамга, белек берген адамга. Ошондо үчүнчү тараптын берилген белеги жанагы белекти кайра кайтарып алуу өкүмүн жок кыла алабы, кыла албайбы? Эгер экинчи тарап белек берсе ордуна жок кылып жиберет эле десе, шарият айтат, ооба, жада калса үчүнчү тарап ошол экинчи тараптын буйругу мененби менин ордума берип коюңуз белек деп, же буйрук эмес өз алдынча эле билипби бирөө үй берсе, экинчи адамга үчүнчү адам жөн эле жакшы көргөнүнөн, сүйүнгөнүнөн жылкысын берип койсо, анда берилген жылкы иваз болуп эсептелет, дагы үй берген адам кайра үйүн кайтара албайт кийин айнып кетсе. Ошондо белектин берилген максатын айттык иншалла. Эми жанагы эки түрдүү болот дедик. Ордуна иваз алынган белек. Ошондо белек өзү эки түрдүү болду. Биринчиси, белекти жөн эле бересиң, ордуна эч нерсе албайсың. Андай белегиңди кайтарып алсаң болот. Экинчиси, белек бердиң, ордуна башка бир нерсе бересиң деп шарт кылып белек бердиң, анан ал жанагы белекти берди. Бул биринчи түрү болду. Экинчиси, сен белек бергенсиң, анан сен шарт кылбасаң деле белек алган адам жөн эле сүйүнгөнүнөн сага дагы белек берип койду. Бул экинчи түрү болду. Ошондо биз кайра шарт кылып берилген белекти айта турган болсок, мисалы, сиз айтып атасыз, сен мага үйүңдү белекке бер, мен сага машинамды белекке беремин дедиңиз. Макул болуп сизге үйүн белекке берди, анан сиз машинаңызды белекке бердиңиз. Ушул жерде мындай сыртынан караганда соодадай эле болуп калды. Болгону саттым, алдым деген сөздөр болгон жок. Ошондо бул соодабы же белекпи деп алымдар арасында талаш бар. Ошондо Абу Ханифа рахматуллаху алейхи, имам Мухаммад рахматуллаху алейхи, имам Абу Юсуф рахматуллаху алейхи, үч эң чоң имам мындай берилген соода башталышы белек болот, аягы соода болот дейт. Башталышын белек деп эсептеп алабыз, аягын соода деп эсептеп алабыз дейт. Кандай жагынан? Мисалы, белектин бир шарты, мисалы соодада саттым, алдым деген сөздөр болсо эле байланып калды го соода, кийин бузганга уруксат эмес болуп калды. Ал эми белектин бир шарты, белек болуш үчүн белек алган адамдын колуна өтүш керек, кармаш керек, кабыт кылыш керек болот. Ошол жагын караганда бул байланабы, байланбайбы? Эки тарап тең берилген нерселерди колуна алса, кабыт кылса, андан кийин белек деп эсептелет. Андан кийинкиси уже соода болуп калат. Кандай соода? Мисалы, эгер үйдө бир айып табылып калса, кайра белегиңди албайм деп кайтарып жиберсе болот. Мисалы, соодада эгер айып табылып калса, кайтарып жиберсе болот го. Ошол сыяктуу нерселер болуп калат. Бул качан экен? Эгер белек берип атканда шарт кылсаңыз, үйүңдү мага бер, мен сага машинаңды беремин деген шартта белек кылсаңыз, анда бул башталышы белек, анан аягы соода болуп бүтүп жатат. Аягы соода болгон үчүн эгер айып чыгып калса же көрбөй туруп макул болуп койсо, анда айнып кетүү, сооданы токтотуу, кайра аркага кайтаруу укуктарга ээ болот. Кайсы тарап болбосун. Кийинкиси, ва юштарату фи сиххати al-hibati an yakuna al-wahibu hurran balighan aqilan malikan lil-ayni allati yatabarra'u biha ghayru mahjurin. Эми белек берип жаткан тарап, ал акыл эси толук, балагатка жеткен, акыл эси толук, балагатка жеткен эмес, акыл эси толук болуш керек. Анткени жаш бала болсо, же орукчан бол, жинди оругу менен ооруса, акылы кем болсо, мындай адамдардын берген белеги өтпөйт. Эгер алган тарап кабыл алса деле, ал белек болуп эсептелбейт. Шариятта кайра кайтарып бериш керек болот. Ошол жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Ахлан ли табарруга, жанда кайрымдуулук кылууга жарамдуу болуш керек дегенде, акыл эси толук, балагатка жеткен адам болуш керек. Валам якун махжуран алейхи, махжур дагы болбош керек. Махжур деп акылы кем болгон, жарамдуулугу жок болгон адамдар кээ-бирки кылган мамилелерине чектелген болот, ошону махжур деп коебуз. Махжур болбош керек экен.
биддейнин ау сафахин. Бул махжурлугу жанагы чектелгендиги же карыздануудан болушу мүмкүн, же акыл кемдигинен болушу мүмкүн. Жаза лаху ан яхиба ва хуа фи хали сиххатихи куллу малихи ау ба'даху лиман яша. Эгер кимде ушундай шарттар табылса, акыл эси соо, балагатка жеткен, жанагы ахлияты, жарамдуулугу бар адам белекке берсе, анда белеги белек болуп эсептелет, ишке ашат. Белек болуп эсептелет, эгер ал оору эмес соо кезинде берген болсо. Жана соо кезинде берген болсо, эмнеге? Анткени адам өлүм төшөгүндө жатып белек берген болсо, же ооруп калганда өлөрүн билип туруп белекке берген болсо, ал белеги осуят катары байлыгынын 1/3 гана чектелип калат. Ал жөнүндө дагы айтабыз иншалла. Демек соо кезинде белек берсе болот. Өтөт байлыгынын баарын береби, же бир канчасын береби, кимге кааласа бере берет. Ал жерде шарият чектебейт эч кандай. لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضا كاملا في محواز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة. Белек мүлккө өтпөйт качан колго алмайынча, качан кабыт кылмайынча, ошо берилген нерсени кабыт кылганда толук кабыт кылып алат. Эгер ал бөлүнгөн болсо, жана ал тең тараган укукта болбосо, ушуну түшүнбөй каласыздар. Тең тараган мушаа деген мындай болот. Мисалы, мушаа деп бир үй бар, там бар, бир канча бөлмөсү бар ал тамдын, бирок ал там 7 адам ээлик кылат. Ошондо 7-өнүн бирөөсү башка эле бирөөгө берип койсо, белек кыл болбойт. Анткени али мүлк бөлүнө элек болгон кезде. Ошол сыяктуу إذا كان الموهوب مشاعا يحتمل القسمة فلا تفيد هبته الملك بالقبض إلا إذا قسم الواهب الموهوب وسلمه مفرزا عن غير الموهوب لا متصلا به ولا مشغولا بملكه. Эгерде белекке берилген нерсе бөлүнбөй турган болсо, башкача айтканда, ал мисалы кандай десек, бука байлашат, 10 адам 10 бука сатып алышкан. 10 адам ортого мисалы 1 миллиондон чыгаргандагы 10 адамга көп болуп кетти 1 миллион. 3 адам 1 миллиондон чыгарды, анан 10 бука сатып алды. Торпок кезинде сатып алды, ал чоң болуп бука болуп калды, 2 асы болуп, анан 2 жылдык болуп курбандыкка сойгонго жарап калды. Ошондо 3 адамдын 10 букасы 3-3төн бөлүнүп, мисалы бул 3 өсөнүкү, бул 3 өсөнүкү, бул 3 өсөнүкү, ортодогуну сатып туруп бөлүп алабыз дегенге болбойт. Ар бир буканын 33% бир адамдык болуп эсептелет. Ошондо жада калса 3 адам 3 бука сатып алса деле бир-бирден бөлүп алганга болбойт. 3 адамдын акысы ар бир буканын 3/1 болуп жатат. Ушул акыны биз мушаа, тең тараган акы деп айтабыз. Эгерде белекке берилген нерсе ушундай нерседен болуп калса, анда белеги өтпөйт деп атат. Эгер жанагы 3 адам 10 буканын ээси болгон, 3 адамдын бирөөсү баары бир бул 10 буканын 3/1 меники да, могул буканы алып туруп бирөөгө белек кылып коеюн деп алып барып белек кылып койгон болсо, анда белек алган адам колуна алса дагы баары бир мүлкүнө өтпөйт экен. Мүмкүн өтпөйт экен. Эгер аны союп жеп койсо же сатып жиберсе, ордуна кайра ордун толуктап төлөш керек болуп калат. Анткени ортодогу нерсе белекке берилбейт деген эреже болуп жатат. فإن سلمه شائعا للموهوب له فلا يملكه ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه إن هلك أو استهلك ويكون للواهب حق التصرف فيه واسترداده هو أو ورثته. Ошондо эгер ушундай тең тараган эчкимдик эмес ортодогу болгон нерсени бирөө адамдардын бирөөсү бирөөгө белекке берип койсо, анда кайра кайтарып алса болот, өзү колдонсо болот, же мурасына калтырса болот, бирок жанагы адам берилген адамдын мүлкүнө өтүп кетпейт. إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة. Эгерде белекке берип жаткан адам, белек алып жаткан адам
колуна белекти алганга чейин эгер бул дүйнөдөн өтүп кетсе, анда белеги жокко чыгат, батыл болуп калат. Анткени соода келишими али түзүлө элек. Бул жерде келишим али боло элек, белек келишими. Иза матал мавхубу лаху qabla istilamihil ayna al mawhubata batalat al hibatu. Ошондой эле эгерде адам белекке берди бир нерсени, белекке алган адам белекти колуна алганга чейин бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, анда дагы белек жок болуп калат, батыл болот. Вала хакка ли варасатихи фиха. Ошондо мураскорлору биз акылыбыз деп мураска талап кыла албайт. Бул мындай. Мисалы, сизге бирөө жанагы досуңуз үйүн белекке берди. Сиз сүйүндүңүз, болду, меники дедиңиз, бирок барып ал үйдү өзүңүзгө өткөрүп ала элексиз, же барып ошол үйдү көрө элексиз негизи эле. Анан жолдо баратып, Кудай сактасын, мисалга айтып кое берели, Аллах Таала сиздин жаныңызды алып койду. Анан сиздин балдарыңыз ал жөнүндө уккан болчу. Мен Аяш атама үй берген экен деген дагы келип туруп, үйдү талап кыла алышпайт. Эмнеге? Анткени колго өткөрө электе сиз өтүп кеткендигиңиз үчүн. Ушундай мисал кылып туралы да. إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلا للقبول جاز لوليه أو وصيه أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه. Эгерде белек алууга жарамдуулугу жок болгон адамга берилген болсо, бирок ошонун пайдасына, мисалы мындай, кичинекей балага чоң машина үй деп коеюн. Кичинекей балага үйдү белек кылып койду. Сизге эмес, сиздин балаңызга досуңуз үйүн белек кылып атат. Кичинекей бала жарамдуулугу жете элек, акыл эс боло элек, балагатка жете элек, аны ал кабыл алганды билбейт. Ошондо белекке өттү өтпөдүбү десе, шарият айтат, хаза жаза ли валийхи, анын валийи колуна алып өткөрүп койсо болот дегенде, кичинекей баланы караган адам болот. Ал же атасы, же анын опекуну караган. Ошол эгер баласынын атынан өткөрүп койсо, же осуят берилсе, осуятты өткөрүп койсо, шариятта дурус деп эсептеле берет, шариятта мүлккө өтүп кете берет. وإذا كان صبي الموهوب له مميزا فقبوله وقبضه معتبران. Эгерде белек берилген бала акыл эси кирип калган болсо, мумайиз дейт. Мумайиз деп ким айтабыз? Мумайиз деп жакшы жаманды айырмалап калган баланы айтабыз. 7 жаш, 8 жаш ошондой балага белекке досуңуз үй берип койду, өзүнүн үйүн берип койду. Факабулху ва кабдуху му'табарани. Анан ал макул деп кабыл алды, барып үйдү ээлеп алды. Кичинекей бала. Шариятта бул жайыз экен, анткени ал жакшы жаманды билет. Эгер анын пайдасына болсо, анда өзү кабыл кылса деле өтүп кете берет. Өтө кичинекей ымыркай бала болсо, сиздин кабыл кылышыңыз шарт болчу. Валау ма вужуди абихи, атасы турган кезде деле барып өзү кабыл кылса, кичинекей бала эгер акыл эси кирип калса, анда шариятта жайыз, уруксат. حكم الهبة في مرض الموت بعد استيفاء شرائطها قبله كحكم الوصية في اعتبارها من الثلث. Эми өлүм төшөгүндө жаткан адам бирөөгө белек берсе, анда ал берилген белеги осуят катары эсептелет, 4төн байлыктын 3төн 1-ин эске алганда. Ошондо адам өзүнүн көрүнө байлыгынын 3төн 1-ин алып кете алса болот. Кандай жол менен? Мураскорлорго бербей, башка бирөөгө осуят кылып берген болсо. Ошондо бул бир жагынан белек болуп эсептелди, бирок белекти бардык байлыгыңызды эле белек кылып берип койсоңуз боло берет да. Бирок бул жерде өлүм төшөгүндө жаткандыгы үчүн аны осуят катары кабыл алды. Ошондо ва таваккуфу али лау ли ахадил варасати. Эгер мураскорлордун бирөөсүнө берген болсо, туугандарынын бирөөсүнө, мисалы бир тууганына берип койгон болсо, анда ал бирлик ишке ашпай туруп турат. Эмнеге? Анткени эгер мурас алгандан кийин, эгер бир тууганына мурас жетпей калса, анда берсе болот, эгер жетсе, баары берилбейт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Лау мираса лил варис. Мурас алган адамга, ла васията лил варис, мурас алган адамга осуят кылганга болбойт деген хадис бар. Аллахым баарыбызды туура жолго салсын, баарыбызга акыйкат көрсөтүп аны ээрчитсин.
жалганды жалган көрсөтүп андан алыс кылсын. Аллахым баарыбыздын билген белектерибизди туура жолдо бердирсин. Иншалла баарыбызга ошол белек берүүчү сыпаттарга бизди ээ кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.